Саламатсыздарбы, урматтуу адабияттын ышкыбыздары. Белгилүү жазуучу Аман Саспаевдин Гефест аңгемеси. Ал бергилеч бери Гера төрөттөн кийинки кан сөлү аз сүйкүмдүү өңүн сууга сүйлөдү. Көрөйүндө баланы. Ал наристесин көз жүгүртө болсо да бир карап алууну эңсеп жатты. Бирок алтынчылап чынга салып, жуунтуп чайкап, жыпар жыттуу май менен майлап жүргөн Артемида баланы энесине дароо эле көрсөтө койгон жок. Эмне үчүндүр алар унчукпастан өздөрүнчө көп күйпөлөктөштү. Ушул бала боюна бүткөндөн бери Гера ширин кыялдарга бөлөнүп, жарык дүйнөгө наристенин жарк этип, батыраак пайда болуусун такатсыз күткөн. Анын үстүнө башка аялдардан төрөлгөн Зевстин татынакай балдарын көргөн сайын Геранын күйбөгөн жери гүл болуучу. Көңүлүк деген аял баласы качып кутула алгыс күнөө эмеспи? Эгер Гера Зевстен төрөп калуучу болсо, бала сулуулук же акыл эс жагынан Олимптеги жаш кудайлардын баарын жолдо калтырууга тийиш. Ханышада жаткан жашыруун үмүт тилек мына ушундай. Андай болбойт экен. Мында бала төрөдү деген атка калуунун кереги жок. Мына эми кезеги жетип Текебер ханышанын тилеги орундалды. Баласын төрөдү. Бирок ошол нурлуу Олимптин болочоктогу сыймыгын өз энесине көрсөтпөй жатышат. Ирида деди Гера кызматкер кызына үнүн саал катаал чыгарып. Эмне мынча күйпөлөктөйсүңөр? Бери бергилечи. Төрөт кудайы Артемида кол башындай кызыл эт наристени алаканына салып Геранын жанына келди. Анын айласыз кыймылдап жатканы билинип турду. Чыканактап тура калган Гера балага көз жүгүртүп өттү дагы өңүн өзгөртүп сала берди. Ал бүчүлөрү чечилген көкүрөгүн үрөйлөнө кайрадан топчулай баштаганын өзү да сезген жок. Наристенин кызыл күрөң курсагынан ичегиси чаар элекей тартып, кыймылдап көрүнүп тургансыды. Чийде ичке колу буту таңгалаарлык ийри муйру түшүп, чалкасынан түшкөн коңузду элестетип, дайыны жок тыбырайт. Көргөн эриндер кайыштай чоюлуп, жеп иче турган нерсе издегенсип жан-жагын жалмалайт. Анда каш дегенчиликте каш жок. Кыскасы мына бул чыңалып кызарган, сары түк тышына тепкен кичинекей бырыштуу бетте кудуреттүү Зевстин дагы ашкан сулуу Геранын да кыпындай белгиси көрүнбөйт. Кабыргалары саналып, киндиги чорбоюп, кыйк-кыйк эткен кандайдыр бир жаман үн дагы чыгарып жатты бала. Геранын каары келди. Ал табияттын шылдың алдына эч качан муюп көнгөн эмес. Наристени колуна алды дагы тирүү бала эмес куурчакты ала салдырып карап жатты. Анан колун чүпүрөккө аарчый баштады. Гера болсо кумсаргандан кумсарып, ары карап төшөгүнө жата кетти. Жоон сан үстүнө түрүлгөн жамаачыны дагы жогору тартпады ал. Алды менен ары карап жаткан Геранын тууралжын соорусу жүктөн бошоп, бөксөлөнгөн ичке бели, андан жогору солкулдап жаткан жука, нары кең далысы көрүндү аларга. Гера күйүтүнө чыдабай ыйлап жаткан эле. Деңиздин пири Фетида Гефестин татынакай буюмдарын улам бирден алып карап, таң калып жатты. Майда үлүлдөрдөн, маржан шурулардан бири-бирине кынап жасалган аркыл билерик, шакек, сөйкө, атүгүл падышалардын таажысы, аса таяктары устакананын бир капшытын бүтей элептир. Анда илинүү турган моюнга тагынуучу акак берметтерчи. Мына береки кызыл маржандын тизмегин алыңыз. Анын ар бир даанасы биринен бири ажырагыстай окшош жонулган. Окумуштуу чеберден бул чыгармасы тагынган кишиге өмүр бою кубаныч тартууламак. Олимптеги аял кудайлардын бир да биринин боюнан мындай жасалга табылаар бекен. Салмактуу Фетида билинер билинбес башын чайкап, Гефесттин өнөрүнө суктанат. Мындан 20 жыл мурда
асмандан деңізге келіп чулп еткен көк қарын наристеден мынчалык сыйкырдуу улуу адам чыгат деп ким ойлогон? Устакананың экинчи капшытындагы айнек кутуларда алтын балык сүзүп жүрөт. Бирок ал чыныгы балык эмес. Ичине тетик орнотуп, тышын алтындаган балык сүлөкөтү гана. Төмөндө тактада болсо, темирден жасалган кичинекей жылаңач кишилер кадимкидей кыймылдап, өз ара мушташып жатышты. Ал эми устакананы кайтарып, анда-санда чыңкылдап үрүп, күнү түнү сакчылыкта турган жез кандикти көргөндө Фетида аргасыздан күлүп жиберди. Ал жакындаганда кандик башын көтөрүп, кулагын тикирейтип, үрүп тура калган эле. Кефестен көөр төгүлгөн колунан чыккан согуш куралдары, жаа жебелери менен, кездик кылыштар, кыны менен, калкан менен тулугалардагы чынын айтканда Зевстин да өзүндө жок. Устаканага эртең менен кирген Фетида түш оогондо гана укмуштар дүйнөсүнө суктануусун аяктады. Кичине чагында кооз үлүлдөрдөн кыя өтпөс элең, деди Фетида Кефестин дүйүм түркүн өнөрүнө кайыл болгондон кийин. Мына эми сенин акыл эсиңде кооздуктун жыйынтыгы жаткансыйт. Анын күчү менен кооз нерсени андан бетер кооздуу кудуретине ээ болупсуң. Бул албетте өзүңдүн улуу касиетиң. Азыр мени да сыймыкка бөлүшүң үчүн менин тарбияма да ыраазы экениңди уккум келет. Кефест устаканада өзүнүн тарбиячысынын алдында чексиз урмат менен башын ийди. Сизге ыраазымын. Сиз менин бирден бир тарбиячымсыз, бирден бир энемсиз. Кефест деди. Фетида үнү калтырап. Мен сенин тууган энең эмесмин. Ошон үчүн сага бирден бир эне боло албайм. Сенин энең Гера, атаң Зевс. Алар тиги күнөстүү алемде жашашат. Дүйнөнүн тагдырын чечишет. Сен төрөлгөндө аны айткансыз деп жиберди Кефест тынчсызданып. Ошол бир кайгылуу окуяны кайра-кайра уккум келбейт. Ансыз да эсимен күнү түнү чыкпас болду. Фетида толкундануусун зорго басып, жигиттин көзүнө ойлуу карап турду. Бирөөгө эч качан жамандык ойлобогон, эстүү көздөн таарынуунун, өч алуунун аледе жетилбеген алсыз белгилери жылтылдайт. Бул майда учкундардын чындыгында эмне натыйжа берери белгисиз өңдөнөт. Бирок кимдир бирөө Герадан өч алам десе, ага тоскоол болуу колунан келбесин дагы толук түшүнүп турду ал. Акыры аюу сезими бийлик курган үн менен мына буларды күбүрөдү. Фетида, өзүң бил эмне иштесең да, бирок аларда каар барын унута көрбө, уулум. Дарбазага эки дөө келди деген кабар жеткизилди Герага. Дөөлөр түшүнүксүз бир дем ала келген имиш. Бизди эчтеме билбейт, деди кудайлардын тилинде начар сүйлөгөн дөөлөрдүн бири. Андан ары алыскы Лемна саралын жандап, биздин кожоюн муну ханышага жиберди. Силер алсаңар биз кетебиз дегенди кошту. Белек күтүлбөгөн жерден келгенине карабастан, аны жун гана абез үчүн гана кабыл алаарын жарыялады ханыша. Дөөлөр болсо ыраазычылык билдирип, жүгүнүштү дагы кайтып кетишти. Белек сарайдын ортосуна келтирилди. Кыздар да, Гера да анын эмнекенин билүүгө ынтызарланып турушту. Кынап менен оролгон кенеп, сыйрылары менен сарай ичинде көз уялткан жарык пайда болду. Пери кыздар бир добуштан онтоп, жеңдери менен көздөрүн калкалашты. Алар эмес, Геранын өзү да бул ажайып нерсеге колун селепчилеп кароого мажбур болду. Ортодо кооз орундук жаркырап турду. Орундук деңиз түбүндөгү асыл таштардан жана анда жашаган жаныбарлардын эң кооз кабырчактарынан кыйылып жасалган. Кырлары алтынданып, аны жээктей сансыз бермек тизмеги чөгөрүлгөн. Киши отурар жери майда кызыл маржандар менен ачакейленген. Нары жайлуу, нары жумшак. Ал эми сөңгөчүнө күлгүн шуула чачуусу асыл таштардан тизип, мындай сөздөр жазылган. Бул орундук чексиз көк асмандын жана күндүн кудайы Герага арналып жасалды. Жазууну окуганда Геранын жүрөгү билинер билинбес булкуп өттү. Чындыгында мындай орундук жердеги падышаларда да,
асмандағы құдайларда да болған емес. Жарық дүйнөдөгү бирден бир кооз орундук өзүнө гана арналып жасалганы аны челемсиз толкутуп турду. Текебер ханыша саал гана жылмайып, орундукту тегерене көпкө карады. Отуруудан мурда көздүн курчун мыктап кандырууну ойлонгонсуйт. Бирок бул укмуш өзүнөн чыккан баласынын колунан жаралганын ал сезген жок. Гера орундукка отурууга ыңгайланды. Ал эңиле түшүп, орундуктун отурар жерин бир карап алган соң, ичке белин толгой тез бурулду дагы кыздарга саал жылмая карап отура кетти. Кыздар алыстан кароо үчүн артына чегинип, бир жерде топтоло калышты. Анан баштарын кыйшайтып кызыга карашты. Гера чалкалай жылмайды. Бирок чыгаан эки жакшы биригип, бирин-бири толуктаган учур аз. Алар адамдардын суктанууларын калыстап, тепе-тең бөлүп алышмак эмес, тескерисинче табигый түрдө аны талашууга умтулушмак. Мындайда көбүнчө күтүлбөгөн окуялар жүз берет. Геранын сандары бүлкүлдөй түштү дагы, мыкын жагынан кытыгысын келтирип, бирдеме соймоңдоп өткөнсүдө. Ханша бул шойкомду орундуктан тез тура калгысы келди, бирок обдулду дагы отуруп калды. Ал козголгус болуп чырмалганын сезе койду. Кыздар тегеректешти. Геранын да кыздардын да аракеттери текке кетти. Сарайга башка кудайлар да келишти. Алар сыйкырдуу орундук жана ханшанын кыйын тагдыры жөнүндө сүйлөшүштү. Бирок бир да бирөө орундуктун жашыруун тешигин таап, Гераны бошото алган жок. Зевс аялынын мүшкүл абалын, шумдуктуу орундуктун чырмоосун түшүндү дагы салкын сүйлөдү. Төмөндө Лемна саралында Гефест деген чебер жашайт, деди Зевс. Анын үнүнөн саал нааразычылык байкалат. Ал Геранын өз баласы, менин уулум, ошону алдыргыла. Эми Герага баары түшүнүктүү. Ал алды менен кумсара түштү дагы заматта кайрадан кан ойноп чыккан жүзүн төмөн каратты. Кудайлар бул кабарга эмне айтаарын билишпей аң-таң турушту. Гермес жолго чыкты. Ал Лемна саралына, Гефесттин устаканасына көздү ачып жумганча жетип, улуу кудайдын буйругун жарыялады. Гефест дал ошол учурда өзүнүн сыйкырдуу көөрүгүн оңдоп жаткан. Ал Герместин сөздөрүнө этибар берген жок. Атүгүл чабарманга карап да койгон жок. Гермес үнүн басым чыгарып, буйрукту кайталады. Мына ошондо төкөр уста жан таңдай басып Гермеске жакындады. Кайдагы бир катын капканга түшкөн экен деп, алыс сапарга бараар алым жок. Көрүп турбайсыңбы? Кол бошобойт. Гефест колун чүпүрөккө арчый, дөөлөргө көөрүк басууга ишарат берди. Балкасын алды дагы төш темирге согуп койду. Чеберге Зевстин буйругу таасир этпесин Гермес түшүндү. Анын андан аркы мактаганын, жалынып жалбарганын Гефест угуп да койгон жок. Сарайга топтолгон кудайлар курук айткан Гермести көрүштү. Айла түгөндү. Зевс ойлоно ары бери басып турду. Сарайда оор тынчтык өкүм сүрүүдө. Бир кезде Гера башын көтөрдү. Сарайдагылар ага карашты. Дионис, деди Гера шыңгыраган үн менен. Ал орундукка чырмалгандан бери бир ооз сөз айткан эмес. Анын бул айтканы сарайдагы топ кудайга жашап ошончо алар каш кабактарын серпип, Дионис жөнүндө эстерин алышып, өз ара көңүлдү күйүлдөшө кетти. Деңиздин гүрүлүнөн башка үн жок. Бейкут жаткан Лемна саралында кыз уландардын көңүлдүү тобу пайда болду. Алар баштарына гүлдөн алкап кийишип, шыйрактарына, билектерине майда коңгуроолорду байланышкан. Кийимдери тытык, өздөрү чарчап калган. Добул менен сыбызгыга үн алышкан ырлар, ар ким өз билгенинче кыймылдаган бийлер, шат күлкүлөр айыл кыштакты жаңыртып, туп-туура эле Гефесттин устаканасын көздөй бет алышты. Аларга аралаш чаңызгытып келе жаткан эшектерге артылган толтура чанач кымыз өз алдынча буркурайт. Шайыр жаштардын тобун Гефест кубанычтуу тосуп алды. Устаканада көп жылдар буулуккан зергер бул жолу болсо дагы
өзүнө эрк берүүнү ылайык көрдү. Салт сана, үрп адат дегендерден оолак өскөн бул жаштар заматтын ортосунда Гефесттин ич койнуна кирип үлгүрүштү. Чөйчөктөргө шарап коюлду дагы, көңүлдүү күлкү арасынан созулонгон ыр башталды. Чеберлердин чеберине арналып, таланттардын талантына арналып, акыл эстин урматына арналып, ар бир колго алтын чөйчөк кармалып, көтөрүлсүн, жук калбасын кымыздан, көтөрүлсүн, жук калбасын кымыздан. Ырдын аягы жаштар жагынан дагы бир жолу кайталанды. Көңүлдүү Гефест көп токтолгон жок. Чөйчөгүн шыпкады дагы, оозун төмөн каратып, жогору көтөрдү. Ыр менен бий кайрадан жандара кетти. 11-чи чөйчөгкө жеткенде Гефест сөз алды. Ал колун кескин жандап, доол менен чоорду, ыр менен бийди кан буугандай токтотту. Тост көтөрүүгө болсо, мына бул сөздөрдүн арнады. Менин билесиңер, дүйнөдө, жок дүйнөдө эмес, ааламда даңкым таралды. Бирок мен эч кимге мактанбаймын. Мен жан гана сала албаймын. Андан башканын баарын жасайм. Мактанып эмне кереги бар? Мен өнөрүм менен кудайларды таң калдырдым. Ханыша Геранын орундукка чырмалып, ал мен жасаган орундук чыга албай отурганын мага атайын киши жиберип, алып бара албаганын айтып эмне кылайын? Эгер четин гана чыгарсам, курулай мактаныш болмок. Келгиле, ичелик. Мен үчүн ичелик. Менин чеберчилигим үчүн ичелик. Доол менен чоор кайрадан жаңырды. Гефестти даңктаган ырлар дагы бүтөөр эмес. Мына ушундайча аз убакыт ичинде эле шараптан 2 чанаш жүктөн 1 эшек бошоду. Ал эми 15-чи чөйчөк көтөрүлгөндө шараптын жарымын көкүрөгүнө төктү дагы Гефест кыйшая кетти. Жаштар мына ушул учурду гана күткөн. Алар бошогон эшекке Гефестти жакшылап таңышты дагы, добул, чоор жана ырдын коштоосу менен Олимп тоосун көздөй жөнөп калышты. Бул жаштар сүт кудайы Дионис жана анын жөөкөрлөрү эле. Гефест эртеси көзүн ачты. Кенен кесири жарык сарай. Алдында орундукта жаш сулуу отурат. Сарайда андан башка жан жогоңдөнөт. Гефест баамдап карады эле, орундук өзү жасаган жетиктүү орундук болуп чыкты. Гера деген ой шап эле келе калды ага. Энеси аны салкын көз менен ойлуу карап отургансыйт. Кирпе кирмебей текшере караган сайын Геранын көзү Гефесттин рухий дүйнөсүн жарпып, тебелеп бара жаткансыйт. Анда чыныгы кудурети күчтүү кудайдын сапаты бар экенин Гефест ичинен моюндап да үлгүрдү. Өч алам деп ким менен ойногонун ал ушул алгачкы минута ичинде эле жерине жете түшүндү. Коолук шумдуктан оолак, тарбияланган чебер аалам кудай алдында өзүнүн курушуп, кичирейип баратканын гана сезди. Ал баарынан кутула жадап, безе качканды эңсеп кетти. Мындан кечирим сурайын да, бошотуп жиберейин. Андан ары болсо, Олимпти кежигемдин чуңкуру көрсүн деген чечимге келди ал. Кечириңиз. Гера билинер билинбес силтете түштү. Муну күткөн эмес. Ал уулунун алсыз жагын ашкерелеген кечирим суроону ылайыксыз деп билди. Демек мындай болгондон кийин кезек өзүнүкү. Тур ордуңан, деди Гера салкын үн менен. Мени бошот. Гефест сына жаздап, ооруган башын зорго көтөрүп ордунан турду. Ал жан таңдай басып, орундуктун артын жанып өттү эле, Геранын сандары бүлкүлдөп, тетиктер агытылды. Ханыша жай гана орундуктан көтөрүлө берди. Ушуну гана күтүп тургансып, эшиктер чоң ачылып, Олимптеги бардык кудайлар сарайга лап койду. Улуу ханышанын тушоодон бошогонуна, Гефесттин Олимпке кайра келгенине Зевс катуу кубанды. Оолум, деди Зевс көпчүлүктүн көзүнчө салтанаттуу сүйлөп. Күнөстүү Олимп бүт ааламга сени менен сыймыктанууга тийиш. Мен сенин мында биз менен жашап калууңду каалайм. Мага арнап сарай салууң керек. Эмне тилегиң бар, айткын. Гефест унчукпай жер карап көп көтөрдү. Кудайлардын мынчалык сый-урмат көрсөтүүсү анын сезгир, нары назик жанына тымызын,
от жагып жатты. Бул күтүлгөн эмес эле да. Эгер ушулары чын болсо, мында калуу да жаман эмес деп ойлоду ал. Бирок анын ойлоно жер караганы кудайларга тескери мааниде сезилди. Ушул сый-урматка карабай жапайылыгын карматып, Гефест Олимптен кайра кетчүдөй сезилди аларга. Асыресе Геранын шаштысы кетип бара жатты. Ал бир кезде аны балам дегенден намыстанган болсо, эми ошол көк карын наристеден өсүп чыккан улуу адам менен энелик сыймыкка бөлөнүүнү эңсеп турду. Ар кандай кыйын кырдаалда да аялдарга жол өзүнөн өзү төшөлө кетет эмеспи? Гера тез басып ар жактан Афродитаны жетелеп келе койду. Олимптин сыймыгы сулуу Афродита сенин жубайың болууга тийиш. Бул ата-энеңдин сыйлыгы болсун. Ал эми өткөндү унут. Жетет эми деп ойлогон Гефест ордунан турду. Фетида ага жаш кезинен тартып, бирөөлөргө алкыш билдирүүнүн тартибин жакшы үйрөткөн. Ал Зевс менен Герага башын ийип таазим кылды. Рахмат сиздерге. Эгер сулуу Афродита мага түбөлүктүү жар болууга макулдугун берсе, анда менден бактылуу эч ким болмок эмес. Бир гана айтаарым, мага өзүмчө, эркимче иштеген тып-тынч устахана керек. Зевс менен Гера ойлоно кетишти. Бирок башка кудайлар арасында күбүр-шыбыр күчөй баштады. Устакана жана Афродита? Көөрүк басып турган Афродитаны элестете бергиле. Бирок Гефесттин чеберчилиги Афродитаны кайыл калтырган эле. Ал күбүр-шыбыр ушактарга карабастан чебердик менен жашоого макулдугун берди. Геранын жүрөгү ордуна келе түшкөнсүдү. Мындай кубаныч үстүндө эмне кылуу керектигин кудайлар жакшы билишет. Аполлон кефарасынын алтын кылдарын терип, адаттагы жан эргиткен музыка башталды. Музалар ырдап, хариталар бийлеп, Геранын сарайы заматтын ортосунда шаңга бөлөнө кетти. Гефест өзүнө ыктай отурган Афродитаны сүйүп калды. Анын сулуулугу, акылдуулугу жөнүндө мурдатан эле уккан, бирок аны аялдык алам деп эч качан ойлогон эмес. Бети башыңды жууп, отурушка даярдануң керек. Мен бул сөздү эскерте жүрүп, тилим тешилди, деди Афродита. Гефест Зевске арналган алтын сарайдын төбөсүн кооздоп жаткан. Ал аялдын сөзүнө этибар берген жок. Бүткүл акыл эси оймодо турду. Гефест жакшы кийинип, өзүн күтүп турган татынакай Афродитага бийиктен карады да, эмне дегенсип башын экчеп койду. Кызык, отурушка баруучу элек? Ачууланды Афродита. Баргың келбесе, анда мен кеттим. Афродита асыл кийимдерин шуудуратып жөнөп калды. Гефест алтын алкагын колунан түшүрүп жиберди. Эмнегедир көөнү бузулуп, жасап жаткан иш заматта сүйкүмүн жоготуп койду. Ал балкасын жерге таштады дагы, жантаңдай басып жуунуга кетти. Жалгыз жууну эмес, жакшы кийинүүсү, жыпар жуттуу май менен майлануусу керек. Жасанып барбаса сарайда ушак тарайт. Кемсинте башташат. Ушулардын баары эмнеге зарыл экенин ал мүлдө түшүнгөн жок. Ар күнү даярдыктын өзү анын жүрөгүнө тийип бүттү. Отурушка көңүлсүз кирип келген Гефест адегенде эле өзүнүн уялаш агасы Ариске ыктай отурган аялын көрө койду. Афродита эркелей бирдемелерди айтып, Ариске кынала кетип жатты. Сулуулук өкүм сүргөн мындай чогулушта шыңга бойлуу булчуңдуу Ариске ийри бутту жапалдаш уста теңелмек беле. Жалгыз бүгүн эмес, өткөн сансыз отуруштарда да Афродитанын ушундай кылыгын байкаган. Гефест күчтүү, бирок туруксуз сезимге жеңилгени ошончо. Отуруш бүткөндүн баарына наалат айтып, дароо артына чегинди. Ал туп-туура эле өзүнүн иш ордун көздөй жөнөдү. Ал иш ордуна келери менен жакшы кийимдерин чечип, туш тарап кыргытты. Колдорунун калтырап турганына карабастан балкасын алып, алтын алкактарды күмүш тилкеге жаткыза баштады. Бирок бирдеме калагды болуп, эмне үчүндүр иши ойдогудай болбой жатканын да сезди. Бир туруп, салып жаткан сарайдын гүл талканын чыгарып, бузуп салууну ойлойт.
Лимнос аралындағы өзінің жөнөкөй устаханасын эңсейт. Бул ойда туруктабай Ариске эркелей отурган Афродита көз алдына тартыла берет. Бир туруп минтип көнгөн жыргал өмүрдөн да, сулуу аялдан да безгиси келет. Бул жарыкчылыкта алардан жийиркеништүү эч нерсе жогоңдөнөт. Гефест иштеп, өзүмдү алакстам деп келген менен, сарайдын кырбуусундагы күмүш тилкеге бир да бир алкак чугура албады. Чебердин өз ишине деген акыл эсин башка бирдемелер зордой баштагансыйт. Ал алагды болуп, ишин улап кете албасын билди. Баарын түшүнүп билип турса да, жанды жеген ички сезим ага тынчтык берер эмес. Ал жай басып күн өстү, Олимп тоосунун бийигине көтөрүлдү. Төмөндө жаркыраган Геранын сарайы, анда санаасыз кудайлар көңүл ачууда. Аполлондун сыйкырдуу Кефарасы музалардын ыры шашпай угулат. Андан бери болсо, өзү тургузуп жаткан Зевстин алтын сарайы күнгө чагылышат. Ал бүт элек. Гефест андан ары көз чаптырды эле, төмөндө жер бетин коюу булут каптап, улуу деңиздер, тиричилик тиреги күр жерлер көрүнбөйт. Анын көзүнө дайыма күн тийип турган, дайыма жай мезгилин сактаган Олимп тоосунан башка эч нерсе илинбеди. Өзүнөн башка эч нерсе көрүнбөгөн бийиктик да бир жагынан Гефесттин зээнин кейитип турду. Түн жарымы оогон кезде Афродита келди дагы өзүнүн бөлмөсүнө өттү. Аялынын ушул кылыгы үчүн бирдеме айтуу же бирдеме иштөө зарыл өңдөнүп, чебердин өзүн зордоп тыюуларын жокко чыгарган ички тилек баш көтөрдү. Мунун канчалык салмагы бар экени менен анын эсептешип отурууга чамасы келген жок. Жантаңдай басып, Афродитанын бөлмөсүнө кирип барды. Бөлмөгө бейсабат кирген күйөөсүн Афродита жакшы кабыл албады. Ага этибар бербестен чечинип жатты. Абдан чарчаган. Аялдын кыбыр кыймылы, кыймылына жарашкан сулуу толку, кооздукту өзүнөн улуу көрүп, аны кайра-кайра эңсеген чебердин жүрөгүн андан бетер азаптай баштады. Ичин куйкалаган жалын туп-туура эле анын өзөгүнө чарпыды. Ал ооз ачпастан өрттөн качкан немедей кайра эшикке жолунду. Афродита Гефестке кошулгандан берки бир нече жыл ичинде улуулугу менен башка жагындагы алсыздыгын, алданма кызгануусун, туруксуздугун толук билип алган. Азыр ал жек көрүү менен сүйүүнүн чегинде азаптанган күйөөсүн жакшы түшүндү. Боору ооруду. Өтө зарылдыгы жок болсо дагы Афродита түнкү халатын жамына акырын басып Гефесттин бөлмөсүнө кирди. Гефест аялынын келгенинен улам өзүн мөрөйлүү сезип турду. Бирок анын эмнеге келгенин билгиси да келди. Афродитанын көзүнөн болсо кыпындай дагы белги билинбейт. Түбөлүктүү бир калыпта жашай турган аял кудай алдында анын сыр алдырышын күтө кароо дегениңиз балалык экенин Гефест билген жок. Отурушсага жакпай турганын билем, деди Афродита жай гана. Бирок мага ансыз жашоо көңүлсүз. Аял коңурүнгө салып, өзүнүн айтып жаткан сөздөрүнө укмуштай ишенээрин сездире сүйлөдү. Сен кооздуктун эң назик жерлерине чейин сезип, башкара билесиң. Бирок Афродита, деди Гефест саал манчыркап. Азыр эч нерсе кулагыма кирбейт. Бүгүнчө мени тынч кой. Аял бул сөзгө этибар берген жок. Гефест, бүгүн эч кандай иш бүтүрө албасыңды билем. Мен чындык алдында чыдап тура албаган чебер жантаңдап Афродитага жетип келди да кыйкырды. Мени тынч кой деп жатам сага. Афродита салмактуу гана ордунан туруп, улутуна эшикти көздөй басты. Төмөндө жерде чоңоюп, бийикти кеч сезген жандан ушундай оройлукту гана күтүүгө болорун ойлоду ал. Афродита суй салып чыга берери менен Гефест ары бери баса баштады. Ал таң атканча уйку бетин көрбөстөн чычаладай кызарган көзүн алыска кадап ойлонуу менен болду. Ал эми чарчаган Афродита колу бутун эркин таштап таттуу уйкуда жатты.
Зевске арналган алтын сарай бүтүп келе жатты. Сарайдын кооздугу жөнүндө сөз тарап, сыйкырдуу төкөр устанын укмуштай чеберчилигине бүт Олимп кайрадан таң калышты. Сарай дубалдарынын ички беттерине алтын такта жаткызылган даага жалаң берметтен чөгөрүп кудайлар өмүрүнөн алынган сүрөттөр тартылган. Колуна жеңиш кудай Никаны кармап, алтын таякта терең ойлуу Зевс отурат. Жанында болсо калптын душманы Дика. Ал курч көздөрүн кадап, адилетсиздикти издеп тургансый. Дубалдын дагы бир капшытында бир колуна күн, бир колуна ай кармаган жылдыздар арасында калкып жүргөн Геранын сүрөтү тартылган. Гера башын бир жагына саал кыйшайтып, бүт ааламга мээр төгүп турат. Башка капшыттарга Зевстин тарыхый жеңиштерин, титандар менен, дөөлөр менен, Тифон менен болгон салгылашууларын баяндаган сюжеттүү сүрөттөр тартылган. Кыскасы, сарайга кирген жан жер жаралгандан берки өтүлгөн бардык тарыхый улуу окуялар менен таанышып чыгууга тийиш. Гефесттин ички эсеби мына ушундай. Кудайлардын кенен кесири салтанаттуу турмушуна карабастан жерине жете арыктаган, көптөн бери сакалы кырылбаган Гефест күнү түнү дебей сарай ичинде күйпөлөктөп оймо чийимелер менен алек. Анын бүткүл сыйынычы да, кубанычы да ушул иш болду. Боектор шыбалып, чамбулала болгон тышкы кийимин ал жумалар бою таштачу эмес. Адатта анын иштеп жаткандагы учурун көрүү кыйын. Алагды кылган бардык нерсени өзүнөн алыстатып, жалгыздап барып кулагын колго алуучу. Ууртун чыкылдатып, жарым сааттай калп таң калып, бирөөлөрдүн жанында карап туруусун ал аябай жек көрүүчү. Чебер өзүн бир аз алаксытуу үчүн ишин токтотту. Сарайдан чыгып келе жатып, талаада таш үстүндө сарайды карап отурган ак көйнөкчөн кары кыз Мойраны көрдү. Мойра кудайлардын жана жер балдарынын тагдырын жөнгө салуучу, кудурети күчтүү өкүмдарлар. Алар эзелтен эле жалындуу, жалбаруучуларга муюп көрбөгөн катаал жандар. Ал эми Гефест өзүнөн башка кимдир бирөөнүн эрки менен болууну эзели жактырып көргөн эмес. Ошон үчүн таш үстүндө отурган кызды жек көрө карады. Ал жаң таңдай ары басты дагы, мага ушул жетпей жатты эле деп күңкүлдөдү. Клато кыз көзүнүн кыйыгы менен сарайды да, чеберди да сөзгө алып бакылдап отурду. Анын тышкы көрүнүшүнөн менин эч кимге зыяным жок деген момун кебете байкалат. Кайра кирип келе жаткан Гефест кызды эшик түбүнөн кыжырлана дагы бир карады дагы «Тфү» деп ашкере түкүрүнүп сарайга кирип кетти. Ал өзүнүн иш ордуна көтөрүлгөн соң терезеден акмалап карай баштады. Кыз болсо ордунан козголуп да койбостон мурдагы калыбында отура берди. Бул эмне келип отурат деген ой Гефестке жабышты да кыт куйгандай орноду. Ал терезени көбүрөөк караган сайын алагды болуп, анын келип отурушунун себептерин кайра-кайра ойлоно берди. Анын акыл эсинде кыз менен иш тез-тез орун алмашып, сүйүү менен жек көрүү ортосунда укмуштуудай күрөш жүрүп жатты. Күрөштө бири жеңилсе да бири жеңип чыгат. Ал эми майдандан тытылган. Гефест өзүнөн өзү кыжырданып, оңдуу чыкпаган майда деталдарга сөгүнүп жатты. Ал эң акыркы иш катары күнгө чагылышкан гүлдүн толтоосуна алакандай жука күмүш жаткызышы керек эле. Кесип алган күмүшүн эки жолу колунан түшүрүп жиберди. Андан ары болсо ачууга буулугуп балкасын да күмүшүн да ыргытты. Анан жантаңдай басып терезеге келди дагы тышты саргара карап калды. Мына ошондо кары кыз Клато козголуп, жан-жагына эрине көз чаптырып ордунан турду. Кыз сарайга шүйшүнө карап, жай жакындап келе жатты. Гефест анын ар бир кыймылын байкап турду. Кыз сарайдын эшигине жакын келип, каалгадагы рамалардагы оймо чийимелер менен гүлдөрдү кунт кое тиктеди. Кыздын өңүнөн кооздукка таң калуу менен берилүү, башканын баарын унутуу даана байкалып турду. Гефест эми
мындай өңдү чийип түшүрүү мүмкүн эмес экендигин ойлоно баштады. Эмне үчүндүр чебердин көңүл туманы серпиле түшкөнсүдө. Кыздын келип отурушунун сыры эми гана белгилүү. Гефест терезеден карап туруп, кыздын көңүл күйүүсүнө орток болууну ойлоду. Устанын улуулугуна жүгүнүүгө даяр турганы, чеберге жерине жеткире кайыл болгону кыздын өңүнөн билинип турбайбы? Гефест алаканын кагып, этегин чоюп тартып, Мойраны көздөй түшүп келди. Бирок кыз анын сарай эшигинен чыгып келе жатканын мүлдө көрмөксөн болгонсуду. Бул кырда ал устаны андан бетер өзүнө тартты. Ал кыздын оюн бөлбөс үчүн чебердеп басып жанына келди. Анан кызга катарлаша туруп, анын караган багытын кунт кое карады. Бирок кыздын эмнеге кадалганын ал жакшы түшүнө алган жок. Өкүнүчтүү, деди кыз кыйладан кийин. Өнөрдөн башка эч нерсе бүткөн эмес экен боюна. Өмүр бою өкүнүү, өмүр бою эңсөө. Гефест бул сөздөргө түшүнө бербеди. Ал кыздын бетине карады. Кызык, деди Клато, Гефестке карабаган бойдон салкын гана. Ушул сөздү айтып болгондон кийин Клато артына бурулуп, Гефестти карап да койбостон кетип бара жатты. Түң маң болгон уста ийинин коошуруп эшик түбүндө кала берди. Анын эсинде калган эле Мойранын акыркы сөздөрү болду. Өмүр бою эңсөө, өмүр бою өкүнүү. Олимптин дарбазасында бизге тааныш көңүлдүү жаштар пайда болду. Алар ырынырдап, бийин бийлеп, шарабын сунушуп, меймандардын алдын тосушууда. Чабарман Гермес дүйнөнүн чартырабына жар салып, тойго чакырып жүрдү. Тунук булакты мекендеген, мрамор үңкүрлөргө байыр алган перилер, кооз токойлор менен тоолордун, дарыялар менен деңиздердин перилери Олимпти көздөй агылды. Жер балдарынан падышалары да келишти. Тыштан келген коноктордун баары Зевстин өзүнө арнап салдырган алтын сарайына кызыгышып, анын ичи тышындагы өрнөктөргө, кооз бебелер менен сүрөттөргө суктана, нары таң кала карап жатышты. Эч качан булут каптабас Олимп асманында күн жылуу нурун төгүп турду. Коноктор аптапта какталбасын үчүн Зевстин буйругу боюнча жагымдуу жыйларга жүрүп турду. Алтын чөйчүккө коюлган мүрөк суулары күмүш табактарга тизилип, сарайды макташып, топ-топ болгон меймандарга жеткирилип жатты. Сарай ичинде болсо эң кадырлуу меймандар отурушту. Аполлон Кефарасын алтын кылдарын тере чертип, музалардын ырын коштоодо. Арнуу гимндери айтылып, угуучулардын бою балкууда. Бир кезде тышта отургандар баштарын ийип таазим кылышты. Сарай ичиндегилер дүркүрөй орундарынан турушту. Сарайга Зевс, Гера, Гефест кирип келе жатты. Баарынын өңүндө кубаныч ойнойт. Зевс меймандарга текши карап, башын ийкеп алардан амандык сурады. Текебер ханыша тегерегине манчыркай карап, өзүнө арнап коюлган алтын такка бет алды. Ал оолунун ашкан чебер болгонуна мына ушундай сыймыктануу керек деген сыйт. Гефест саал кененирээк келген жаңы кийими менен жан таңдай басып, өзүнө жылмая караган жылуу чырайларга башын ийип, урмат билдире басты. Артта турган меймандар жапалдаш бойлуу устаны көрө алышпай, моюндарын созуп, буттарынын уштарына тик туруп жатышты. Зевс өзүнүн алтын тагына барып, Геранын отурушун күттү. Сансыз меймандардын жана улуу кудайдын урмат көрсөткөнү менен ханышанын иши болгон жок. Ал эркинче жай басып тактысына барды дагы, артына бурулуп меймандарды кыдырата бир карап өттү. Андан кийин гана жанындагы нөөкөр кыздарына колун берип, такка отурууга жардамдашуусун буйрду. Ал отурган соң гана Зевс колун жаңсап, меймандардын отуруусуна ишарат берди. Өзү да, Гефест да меймандарды отурушту. Зевс мойнун созо карап, отургандар арасынан кимдир бирөөлөрдү издегенсиде. Афродита, Артемидалар кайда? Согуш кудайы Арес ордунан туруп, башын ийип жылмайды. Неберелүү болдуңуз, ата? Гефест уулду болду. Отургандар козголушуп, күбүр-шыбыр күчөй баштады. Гера да, Зевс да
Гефестке саал башын ийип жылмайышты. Өз ылайыгындагы нары жагымдуу, нары тымызын куттуктоолор Гефесттин көңүлүн көкүлөтө түштү. Мына бул алим тоосуна батпай кылкылдаган кудайлар менен жер балдары жалгыз гана өзүнүн урматына жыйналганын, алардын чеберге деген ыраазычылыгы менен сыймыктанууларын сезүү оңой эмес да. Анын үстүнө перзенттүү болду. Кыскасы азыр анын алаканына эки бирдей улуу кубаныч түшүп турду. Бул эки кубаныч Гефестке эки канат бүтүрүп чексиз бакыт асманына калкыта көтөрүп бара жатты. Узундан узак чубалжыган, белек көтөргөн адамдардын тизмеги пайда болду. Алар эң кымбат буюмдарын алтын табакка салып, биринен сала бирин тартуулап, Гера менен Гефесттин алдынан өтүп жатышты. Тышта болсо согуштук оюндар, жаатышуу, күрөшүү, найзаргытуу боюнча мелдеш башталды. Гефест мында аргасыз отурганын эч кимге билдирген жок. Бул өңдүү салтанат бүткөндүн баарын жер көрүп, каалаган жагына баса бергенден кызыгы бар бага. Баарынан да ал уулун көргүсү келип тынчсызданды. Афродитанын илгерки кылык жоруктарын унутуп, аны кайра эңсей баштаганын дагы дал азыр сезип отурат. Улуу чебер болуудан дагы ата болуу сыймыгы анын башын айлантып бара жаткан сыйт. Бирок бул ички каржалуу көпкө созулган жок. Күсөгөн күнү чыгып, жарык нурун Гефестке төгө баштады. Белек тартуу аяктай бергенде, алтын сарайдын оозунда отургандар келе жаткан кимдир бирөөлөргө жардыла жол беришти. Эшиктен алды менен бал канактай бала кармаган Артемида көрүндү. Анын артынан удаалаш ак жебеке көөлгүтө оронгон Афродита кызматкер кыздар чубай баштады. Арес күлүңдөп Гефестке жакындады. Эмне үчүндүр ал көңүлдү Гефест бир кезде Афродитаны мындан кызганганын эстеп жүргөн кокус шуу дегенин сезди. Кара чуулуңду, деди согуш кудай Арес. Болочокто ал бүт ааламдагы согушту башкарууга тийиш. Укмуштура. Колу буту муунак бал канактай баланы улуу кудай Зевс колунан алып өптү дагы Гера жакты жандады. Алдына келтирилген баланы Гера ойлоно өптү. Бирок ошол аралыкта Гефесттин жепирейген бою менен ийри буттарына көз жүгүртө кетти. Бала Гефестке келтирилди. Гефест нарстени мээрлене өөп, ички толкуусун басуу үчүн ары бурулду. Ат коюлсун балага. Гефродита болсун деген кубанычтуу үндөр угулду. Бирок Олимптеги кудайлардын салты боюнча балага энеси гана ат коюуга тийиш. Бул каада эч качан бузулмак эмес. Зевс Герага карады. Анын суроолуу карашынан аялы түшүндү дагы башын ийкеп макулдугун берди. Өз ичинен болсо Гефродита жаман ат эмес деген ойго келди. Ушунчалык чоң салтанат үстүндө уулуна ат коюу Гефестке өтө жагымдуу сезилди. Ал жаңы көрүп отургансып Афродитанын сулуу көзүнөн көзүн албады. Афродита болсо Гефестке анда-санда гана көз кыйыгын таштап жатты. Артемида баланы ак жибек ороду дагы Афродитага карматты. Баланын энеси элдин алдында перзентке ат коюуга тийиш. Афродита баланы алып, шашпастан кынаптап алаканына жаткызды. Анан сарай ичине тез көз жүгүртүп өттү. Андан кийин болсо бир басып, эки басып Зевстин кызы, калптын душманы Дика отурган тактыны көздөй илкиди. Сарайда отургандар Афродитадан көз албады. Бул эмне кылганы жатат деген ой ар кимде пайда болуп, укмуштуу тынчтык орноду. Кудум бир түбөлүктүү катып калган таш сөлөкөттөр арасын ак корогон жалгыз арба каралап бара жаткан сыйт. Афродита Диканын алдына келди да башын ийди. Кирпиктер кабышып, сурмасы тартыла түштү. Калптын душманына баш ийем. Андай болгондон кийин да мен да калптын душманымын деп көбүрөп жаткансып туюлду отургандарга. Афродита артына бурулуп, тез басып ордуна келди дагы башын кескин көтөрдү. Баланын атасы Гермес, аты Гермафродита деп жарыялады ал. Анын үнү коңгуроодой шыңгырап, таза угулду отургандарга. Эч нерсени тоотпос Гера алгачкы сүйлөмдү укканда селт эте түштү. Арес кыжырлана кылычын жарым жартылай сууруп, кайра тарс эттире салып койду да
ары бұрылды. Қалғандар Гефест жақты қарауға батын алышқан жоқ. Чындығында сарай толған ел күтілбеген бұл хабарға емне жооп кылаарын билишпей демдаруу болушту. Алардын көбү адамды аяп, аны жооткотуу үчүн бир айла караштырып жатышкансый. Бирок анын баары текке кетти. Анткени Гефест отурган алтын так эбак бош калган эле. Чуручу күрөгү түшүп, мелдешип жаткан көңүлдүү адамдарды аралап өттү Гефест. Жан таңдай баскан жапалдаш бойлуу немеге эч ким көз кырын салган жок. Шөлпөйүп саал келендирээк кийген кийимине өзү назар салууга, анын татыктуу эместигин далилдеп турган Сейд. Ал өзүнүн бирден бир сыйынты устаканага бет алды. Жердин ой дөңүнө карабай келе жаткан Гефест эсинен адашкан адамдарды элестетет. Ал каңгырап бош турган устакананын эшигин чалкайта ачып кирип барды. Алды менен аны төркү дубалга тизилип турган кездиктер лапылдата көзүмдап чакырып жаткансыды. Гефест ошолорду көздөй басты, бирок ага жете бербестен бир кылычты улут бала койду дагы шуулдата айланта баштады. Анан билектей темирди көз илештирбей чаап өттү. Как бөлүнгөн темир эки жака зыңылдай ушту. Гефесттин кектүү көздөрү оттой жанды. Ал сол бармагын жалап, кылычтын мизин сынай жүгүртүп өттү да, мизинде белги калбаган курчту ары ыргытты. Бирок муну менен иш бүтмөк эмес экен. Гефест төш темирге шашпай муштумун, анын үстүнө маңдайын коюп, жаш баладай өксүп ыйлап кирди. Көөрүк баскан, барскан, кармаган кара далы дөөлөр тыбыш билдирбей эшик түбүндө пайда болду. Андан ары алар кожоюнунун кантип ыйлап жатканын кызыга карап турушту. Гефест өзүн бактысыз сезди. Миллиондогон адамдар жүгүнгөн улуу чебер болуудан дагы өз аялы сүйүп, кадырлаган карапайым бир эркек болууну үзүлө эңседи. Бир окумда башын көтөрүп, дөөлөрдү көрө койгон Гефест он талаа болгон көз жашына карабастан үнүнүн бардыгынча кыйкырды. Силер да шылдың кылгыла, иттин балдар. Эмне турасыңар? Киргиле бери. Чебер долулана кийиминче чыбыргытып, жылаңач этине жаргак ал жапкычын тагына койду. Бас көөрүктө. Дөөлөр шашылыш ишке киришти. Сыйкырдуу көөрүк күшүлдөп, жалын бүркө баштады. Жепирейген устакана заматта жандана кетти. Кулак тундурган кадимки күшүлдөк менен чаңкылдак. Чебердин кулагына Аполлондун кифарасынан дагы, музалардын назик үндөрүнөн дагы жагымдуу угулуп жатты. Ал эс учунан айрыла иштеген сайын моокуму канып, көңүлү жадырап, дөөлөргө арсалаңдай буйрук берет. Сок, бас. Бирок жашыра турганы барбы? Чебер ишке киришти дагы, бул жарыкчылыкта өзүнүн адаттагы бир бечара өнөр туткун экенин кайрадан унутуп койду. Сиздер белгилүү жазуучу Аман Саспаевдин Гефест аңгемесин уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.